بسم الله الرحمن الرحيم Kulu minat tayyibat. Taza, жақшы, адал тамақты жегілі. Вa'malu saliha, жана жақшы амалдарды қылғылады. Демек, жақшы амал қылу бұл жақшы тамаққа көз қарам. Жаман тамақ бола тұрған болса, арамдан келе тұрған нәрсе адамдың ички дүйнөсүндөгү жана сырткы дене мүчөлөрүндөгү катырып коет. Арам жей бергенде адам катып калат. Жакшылыкка, кайрымдуулукка ийилбей калат. Кандай эле мисалы жыгач кургап катып калганда ийсеңиз ийилбейт, анан сындырып туруп отко иштетип жагасыз, ошондой эле адамдын денеси дагы жакшылыкка ийилбей калат. Күнөө ишти кылыш ага жеңил, табиятына жөндөмдүү болуп калат, бирок жакшы иш кылайын десе кыла албай калат. Эмне себептен арам тамак жегенде адамдын денеси ошо арам тамакка жараша дене дагы жакшылыктан катып калат экен. Ошон үчүн Аллах Таала айтып атат, жакшы тамак жеп, жакшы ишти кылгыла дейт. Жана пайгамбарыбыз Аллах Таала дагы башка аятта айткан: "Я юхаллазина аману кулу мин таййибати ма разакунакум". О имандуулар, силер инсансыңар, ахиретке ишенген адамсыңар. Башкалардай эле урду сокту жашай бербейсиңер, айбан эмессиңер, жырткыч эмессиңер. Кулу мин таййибати ма разакунакум. Биз силерге рызкы кылып берип жаткан нерсенин жакшыларын жегиле. Ислам дини адамды жашоодон тоскон эмес. Жебе, ичпе, жашаба эмес. Жеңиз, ичиңиз, жашаңыз, кийиниңиз, бирок эң жакшысы менен, эң тазасы менен, эң адалы менен, адал жашоо менен жашаңыз. Бирөөнүн акысына кирбей, бирөөнүн аброюна кирбей, бирөөнүн байлыгына аша чабып кетпей, эң адал жашоо менен жашаңыз. Анан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир адам туурасында айтты. Ал сапарда көп жүргөн. Анын себебинен чачтары жүдөп, денелерини чаң баскан. Эки колуну асманга узартып алып, "Я Раб, я Раб, о Раббим" деп Аллах Таалага ыйлап дуа кылат. Мат'амуху харам, анын жеген тамагы арам. Ва машрабуху харам, анын жеген ичкен ичимдиктери арам. Ва малбасуху харам, кийген кийими харам. Ва гузия бил харам, арам менен азыкталган адам, фа анна юстажабу ли залик, каяктан анын дуасы кабыл болсун деп пайгамбарыбыз. Өтө дуа кабыл боло турган себептер табылат. Сапарда жүрөт, мусафирдин дуасы кабыл. Жүдөгөн, чарчаган, өз колуну көтөрүп алып Аллага кайрылып жатат. Бирок арам кийим, арам тамак, арам жашоо, бунун каяктан дуасы кабыл болсун деп пайгамбарыбыз. Яни урматтуу тууган, мына ушул себеп. Күндө сиз менен биздин ыйлап, Алладан дуа кылып, жардам сурап, бирок жашообузда бир береке жок. Жашообузда бир Алланын жардамы жок. Тилеген ниеттерибиз ишке ашпай атат. Эмне үчүн? Себеби арамдан сиз менен биз сактаныштын жолун ойлоно элекпиз. Угуп коебуз, ушундай экен деп коюп. Кээде айтып коебуз, мындай болот, адал жашаш керек деп. Бирок өзүбүздүн жашообузду бир аз карап көрөлү. Ар бир адам өзүнүн жашоосундагы кылып жаткан жумушунун илимини билип так кылуу фарзы айн, мойындагы жоопкерчилик. Ар бир адам өзүнүн илимини билиш керек. Инженерге инженерликтин илимини билиш фарз, мойнундагы жоопкерчилик. Соодагер инженерликти билбей эле койсун. Соодагерликтин илимини билсин. Ар бир адам өзүнүн жашоосуна такташ керек. Ушул шариатка бул дал келип атабы же дал келбей эле. 24 саат жашоосунда 8 саат, 10 саат жумушка кетип атат. Арамда жүрөт. Кыямат күнү жашоону тартканда дагы арам 28 саат, 10 саат жашооңуз арам менен кыймылдап жүрөсүз. Андан аркы келип аткан тамак ашы, акчасы, башка нерселер булардын кесепети. Ошондон урматтуу тууган, ар бир инсан өзүнүн жашоосуну шариатка биринчи тактап алыш керек.